шанс качан келет? Мага шанс келип калат, мага шанс келип калат деп. Шанс бул сенин подготовленность, сенин даярдыгың менен сенин аракетиң кошулганда, сенин мынагу мээнетиң, аракетиң кошулганда, экөө биригип шанс менен жолукканда, ошол шанс болот да. Ал шанс сага жөн эле келип калган жок, ал сенин аракет болгондо. А шанс келип калганда сен эси не подготовленный. Мисалы эртең сен ошол мисалы таласта турасың, мисалы жер үйгө набор кылды дейик. Мисалы таласта эмне алтын кенби? Алтын кенге бизге 100 бала керек. Айтини билген, мынакей биз таластын өзүнүн элинен алабыз. 100 бала, красавчик бала, айтини түшүнгөн, тилди түшүнгөн бала барбы? Давай келгиле дей турган болсо, бизде дайын жок да. Анан биз тарынабыз, Россиядан алып келип алды, анан Индиядан алып келип алды депчи, постоянно подготовленный жүрүш керек, постоянно дайын, постоянно мээде жүрүш керек. Мондай болуп кала турган болсо, мондай. Мен президентке жолугуп кала турган болсом, мисалы идеяларым бар. Момент жолугуп калдык, мисалы азыр жолукканга мүмкүнчүлүк жок, бирок жолугуп калганда кандай кылабыз? Мондай кылганда, урматтуу президент, жаштарга мондай. Постоянно 2 жылда подготовлен. Сенде дагы постоянно тилди дайын жүрүш керек. Мисалы келип калды, тууганың айтып калды, давай Дубайдан компания ачтык, мага 1-2-5-6 бала, тилди билген бала керек болуп атат. Давай тилди билген, мындай айтини, компьютерный грамотность. Не бар сенде даярдык? Жок да даярдык. Анан жумуш болбой калды, анан жумуш чыкпай атабыз дейсиз да мындайча. Ошон үчүн постоянно даяр болуш керек. Постоянно күндө жарым саат өзүңдү өнүккөнгө колуңдан келишинче китеп оку, жарым саат англис тилге бөлүп кой, жарым саат Куранга бөлүп кой, өзүңдүн акыретиңе да. Куран ушундай ачылбаган нерселерди ачат. Куран ушундай сага жашооңо жеңилдик алып келет. Куран сени ушундай сага түшүнүктөрдү берет. Ал китеп түшүнүктөрдү сага алымдар да, башкалар дагы бере албайт да. Ошон үчүн туугандар, колубуздан келишинче аракет кылайык. Мен дагы ушундай жаштардын өнүгүшүнө заамын, себеби бул жашоодо өзүң менен эч нерсени алып кете албайсың. Исхак Разаковдун айтканы бар экен да, бул жашоодо өзүң менен эч нерсени алып кете албайсың.